Akida деген emne özü? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı ko'rarmanlar. Akida Arap tilinden akada ya'qidu aqdun bul baylo. Baylo degendi düşündüröt. Negizi bul akida dep aytılgan menen bul jönündögü ötö çoң tereң ilim bul ilmul kalam deydi. Antkeni adamdın oyudan jaralıp turup til arkылуу koomgo çıkkan nerseni onu ilmul kalam dep aytат. Жалпысыдан onu akida, жүрөктөн пайда болгон ой болгондо да жараткан ким, жараткан жөнүндөгү болгон ойду акида. Мисалы акидасы бар киши экен, акидасы жок киши экен, акидасы бузук экен, акидасы түзүк экен деген бир сөздөр жүрөт. Акидасы жок киши жок жер бетиде Кудай Таала адам кылып жаратыптырбы, анда акидасы бар. Акида деген бул азыр суроо бергенде бирөөсү туура жооп берди. Ошол Алла Таала жөнүндө, Кудай жөнүндө, жаратуучу жөнүндөгү ойлогон ой, ишеним, мына ушул акида. Бирок акиданын бузугу бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей, акида мисалы акидасы жок киши жок деп айттык. Алсак, акида Кудай жөнүндөгү ой пикир, акида Кудай жөнүндө ойлогон ой болгондон кийин, демек акидасы бар, бирок бузук экен деп. Мисалы Кудай бар десе, демек бул акидасы мусулман акида экен деп айтабыз. Кудай жок десе бул атеист, бул акидасы бар, бирок Кудай жок деген акидасы бар. Кудайдын жок экениге ишенет. Ал өзүнчө кайда экен деп сүрүштүрбөйт, жок деп билет. Кудай жок десе да бул да акида. Бул да акида. Кудай жок деген акидасы бар экен. Бузук акида, туура эмес акида. Эми ошол Кудай жөнүндө Кудай бар, бирок Кудайды көбөйтүп, балалатып, курбу курдаш кылып көбөйтүп жиберсе, Күн Кудайы, таш Кудайы. Жок, Кудайдын өзүнө мисалы баласы бар, үйү бар, же болбосо үй бүлөсү бар деп түшүнсө, буну акидасы бар, бул да бузук акида, аны капыр деп айтылат. Кудай жок дегенде атеист деп, кудайсыз деп айтабыз. Кудай бар, бирок баласы бар, үй бүлөсү бар десе, ал капыр болот. Мунагу Кудай жок деген акидадагы адам менен Кудай бар, бирок анын үй бүлөсү бар деген акида. Экөөсүн айырмасы эмне? Экөө тең бузук акида деп айтат. Экөө тең капыр дейлеби? Экөө тең капыр делет. Эгер Кудай бар деп туруп, жалгыз, жападан жалгыз, ага эч кимди кошпосо, аны мусулман деп айтабыз. Мусулман акидасы Кудай жөнүндө жалгыз деген. Мен азыр сиздин сөзүңүздөн менде бир ой пайда болду. Эгер мен сизге оюмду айтайын, туура эмес болсо оңдойбуз. Акида деген сөздү кыргызча бир сөз менен айтканда ишеним эрежеси десек болобу? Кантип ишенүүнүн эрежеси? Ишеним эрежеси десек болот. Бирок ошол ишеним эрежесин акида азыр айттык, араб тилиде киши өзүнүн ички дүйнөсүдөгү ишенимини бир казыкка байлап салганды, ошонон жылбайт, катып калган. Ошону акида дейт.